Шашып келем, түрс-түрс согуп жүрөгүм. Илгери үмүт, тилектерге толтура. Эртели кеч баккан тунук ойлорду, бакыран көз окуучума айтууга. Сергей түшөм мектептен, бала жыттуу абасынан жыттасам. Өтүп жаткан өмүр эместей, эжей деген бала сөзүн укпасам. Мугалим, кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак, баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Баарыбыздын башат тамырыбыз, акыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Элибиздин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынары белгилүү. Андыктан адамдардын жан дилине илим билим үрөөнүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак жарашат. 20 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ар жыл сайын үзгүлтүксүз өтүп келе жаткан жылдын мыкты мугалими сынагы баарыбызга маалым. Быйыл да чоң жарыш күтүп жатат. Ордолуу Ош шаарынын намысын коргоочу мыкты мугалимдерди биз дагы майда көздүү чоң электен өткөрүп жөнөтүүбүз абзел. Мына шаарыбыздын сыймыгын талашып келүүчү мыктыларыбызды бүгүн тандаганы турабыз. Чыгармачылык асыл дүйнөсү, кесипкөйлүгү менен өткөн жылдар ичиндеги жылдын мыкты мугалими сынагынын республикалык баскычында алдыңкы орунду багындырган Мелис Музулманов, Элвиза Нарымбаева, Эркайым Шадыева, Айжан Абдуванова бир нече жылдан бери колго тийбей жаткан ийгиликти жетелеп келишти. Алардын бул жеңиштери биздин сыймык жана бүгүнкү сынакка катышып жаткан мугалимдерибизге өрнөк болмокчу. Албетте, быйыл да Ош шаарынын капчыгына байгелүү орундарды алып келет деген ишенич менен жыл сайын өтүүчү сынагыбыз уланып жатат. Ош шаарында жылдын мыкты мугалими 2018 сынагы жылдагыдан айырмаланып, мугалимдерди бир топ татаал тепкичтерди басып өтүүгө аракеттендирди. Алсак катышуучулардын өздөрү тууралуу маалыматтар, жетишкендиктери, мугалимдик даярдыгы, чеберчилиги, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын уюштуруусу менен социалдык желелер аркылуу жайылтылып, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу чагылдырылып турду. Биринчи баскыч билим берүү мекемелеринде 2018 жылдын март айында өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен шаардык сынакка катышуучулардын тизмелери катталды. Бул баскычта мугалимдерибиздин портфолиолору каралып, жетишкендиктери бааланды. Экинчи баскыч шаардык деңгээлде апрель айында белгиленип, 7 мугалим бул сынактын катышуучулары болушту. Сынактын бул баскычынан 7 мугалим тандалып алынып, алардын ачык сабактарына күбө болдук. Анда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан өткөрүлгөн мугалимдердин диагностикалык аттестациясында алынган упайларды дагы эске алуу сыяктуу жаңы шарттар жобого ылайык киргизилди. Андан сырткары бул баскычтын жыйынтыгы менен алдыга озуп чыккан 5 мугалим үчүн социалдык тармактар болгон Facebook жана Instagram баракчаларыбызда атайын добуш берүү уюштурулду. Алар номер 37 Гапар Айтиев атындагы орто мектебинин чет тили мугалими Токтоназарова Айтпы, Олимп гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шерипбаева Гүлнур, номер 19 Шевченко атындагы орто мектептин орус тили жана адабияты мугалими Самиева Зульхумор, номер 31 Курманжандатка атындагы орто мектебинин математиги Байтиева Клара жана номер 17 Юрий Гагарин атындагы гимназия мектебинин башталгыч класс мугалими Аликеева Кыялбүбү. Шаарыбыздагы 3000 ашуун мугалимдердин ичинен суурулуп чыккан мына ушул 5 катышуучу бүгүнкү 3-чү, башкача айтканда сынактын финалдык баскычына ат салышканы турат.
Бул сынакты жогорку деңгээлде уюштурууга Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчулары жигердүү аракеттеништи. Белгилей кетүүчү жагдай, башкармалыгыбыздын башчысы Асановдун демилгеси менен башкармалыктын жана ага караштуу билим берүү мекемелери электрондошуп, жаңы технологиялар менен иш алып баруу аракети оң натыйжасын берүүдө. Учурда башкармалыктын иши бир топ жеңилдеп, маалымат алмашууга ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Натыйжада жаңы демилгелер болгон 4-класстардын олимпиадасы, 5, 6, 7, 8 класстардын олимпиадасы, окуучулардын диагностикалык сынагы, жогоруда сөз болгон мугалимдердин диагностикалык аттестациясы, жаш мугалим 2018 өңдүү жаңы долбоорлорду оптималдуу ишке ашыруу, убакытты туура пайдалануу жолго коюлуп жатат. Бул саамалыктар мектептерде жана окуу процессин жакшыртууга карай ташталып жаткан кадамдар десек болот. Келечекте ар бир мектеп, мугалимдер, кызматкерлер, мектеп окуучулары жана ата-энелер тууралуу маалыматтар, окуудагы сапаттык көрсөткүчтөр, жетишкендиктер жана ийгиликтер коомчулукка ачык көрсөтүлүп, өнүгүү үчүн мындан да жакшы шарттар түзүлөт деген чоң максаттарыбыз бар. Жылдын мыкты мугалими 2018 сынагын өзгөчө тартипте өткөрүүгө жогорудагы саамалыктар мыкты шарт жаратып берди десек жаңылышпайбыз. Мындай сынакты өткөрүү менен биз мугалимдердин чыгармачылык менен жигердүү иштешине шык беребиз деген ишеничтебиз. Мугалимдер зирек жашап ат багат, мээ коротуп мектеп ишин аткарат, мажүрүм тал шактарындай ийилип, мээрим төгүп окуучусун калкалайт деп мугалимдиктин түмөн түйшүгүн көтөрүп келе жаткан асыл адамдар ар дайым бар болсун. Кесибине чыгармачыл мамиле жасап, жаш муундарга таттыктуу тарбия берип жаткан каармандарыбызга ийгилик каалайбыз. Эч кири жок жүрөгүндө сезимде, эл жер менен жаны бирге, дил бирге, эс акылга ыйман менен жаңы ой эгип келет көтөрөр деп кезинде. Өз тагдыры бир жыйынга, өзгө тагдыр тынчтык бербейт тыйымга, өмүр сүрөт мугалимдер изденип, өчпөс жарык чачамбы деп кылымга. Эч кири жок жүрөгүндө сезимде, эл жер менен жаны бирге, дил бирге, эс акылга ыйман менен жаңы ой эгип келет көтөрөр деп кезинде. Өз тагдыры бир жыйынга, өзгө тагдыр тынчтык бербейт тыйымга, өмүр сүрөт мугалимдер изденип, өчпөс жарык чачамбы деп кылымга.